Тоң районундағы Туура Суу айылынын Калый Талаков адындагы жалпы билим берүү мектебинин 2-классында окуйм. Ысык көз кыргыз бермети деген темадагы менин дилимдеги баяным. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун деп улуу жазуучубуз Алкул Осмонов көлдү курбу дос катары чагылдырган. Чындыгында көлүбүз абдан кооз, абасы таза, суусу туздуу, кудум толкуп жаткан деңиздей. Туш тарабы тоолор менен курчалып, чөйчөккө куюлган суудай көрүнөт. Ысык көлүбүз менен биз сыймыктана алабыз. Анткени ал өзүнүн сулуулугу гана эмес, тазалыгы, сунуктугу менен көргөн кишини өзүнө тартып турат. Көлүбүз жөнүндө акындар көптөгөн ырларды жаратышкан. Ошондой эле уламыштар эл оозунда айтылып келет жана айтылып келүүдө. Менимче биздин көлүбүз биздин байлыгыбыз. Табияттын бизге берген эң бир баа жеткис белеги деп түшүнөм. Андыктан бул белегибизди баалайлы, булгабайлы, дүйнө жүзүнө тааныталы. Биз көлүбүз, Манас, Чыңгыз, Саякбай аталарыбыз менен сыймыктанып, башыбызды бийик көтөрүп, келечекке туура кадам таштайлы демекчимин.